really nice to be visiting Bishkek again because we were here in November. Коомдо жүрүп жаткан модернизациянын, глобализациянын талаптарына жараша өнүгүүдө дүйнөлүк тилдерден болгон англис тилин билүү зарылдыгы бар. Бул багытта Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана цивилизация институту тарабынан өнүктүш окуу жайлардын бири болгон Улуу Британиянын Ноттингем Трент университети менен биргеликте Кыргыз Республикасында англис тили мугалимдерин даярдоонун педагогикалык практикасын реформалоо деген аталыштагы эл аралык деңгээлдеги симпозиум уюштурган. Негизги максат англис тилин Борбор Азияда үйрөтүүнү заман талабына ылайык жакшыртуу. Этот проект Бул Кыргыз Республикасында англис тили мугалимдерин даярдоонун педагогикалык практикасын реформалоо долбоору келечекте англис тилин окута турган мугалимдердин күндөлүгүн өзгөртүүгө багытталган. Биз окутуу күндөлүгүн англис тилине которуп гана койбостон, болочок англис тилчи мугалимдер практика жүзүндө англис тилин кантип окутушарына жардам берүүчү көптөгөн жаңылыктарды да киргиздик. Ошондой эле бул долбоор Англиядагы Ноттингем университети менен биргеликте Арабаев атындагы университет менен Илим жана жогорку билим берүү министрлигинин колдоосу менен ишке ашырылып жатат. Биздин университет мындан сырткары англис тили мугалимдерин окутуунун окуу программасын модернизациялоо боюнча дагы бир катар долбоорлорго катышып жатат. Биз англис тилин окуткан мугалимдердин кесиптик сапатын эл аралык деңгээлде жакшыртуу үчүн көптөгөн жумуштарды жасап жатабыз. Симпозиумда англис тили мугалимдерин даярдоонун педагогикалык практикасын реформалоо маселеси талкууга алынды. Ага Кыргызстандын жогорку окуу жайларында эмгектенген практикалык жетекчилери, облустук университеттердин англис тилин окуткан мугалимдери келишкен. Англис тилин үйрөтүүгө багытталган мындай иш-чаралар Британ кеңешинин Борбор Азияда англис тилин үйрөтүүнү тездетүү программасынын алкагында Улуу Британиянын тышкы иштер, шериктештик жана өнүктүрүү министрлиги тарабынан колдоого алынган. Бул агартуу министрлигине абдан маанилүү симпозиум. Анткени мына 12 жылдыкка өтүүдө трансформация программасынын алкагында дагы ушу англис тилин өркүндөтүү бул абдан бир чоң приоритеттердин бири. Мына биз жаңы окуу китептерин киргизип атабыз. Ушу 12 жылдыктын алкагында математика или табигый илимдер жана именно ушу англис тил китеби боюнча дагы жаңы методологиялар киргизилип атат. Биз буга чейин мына 3 класстан баштап 9 класска чейин жаңы окуу китептерин иштеп окутууга киргизип атканбыз. Азыр мына Британ элчилигинин жардамы менен дагы 10, 11, 12 класстын англис тил китептерин дагы сатып алууга даярданып сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азыркы учурда жогорку окуу жайларында англис тилин окуткан мугалимдердин окутуу ыкмалары менен англис тилин окутуу күндөлүктөрүн заман талабына шайкеш түп тамырынан өзгөртүү зарылдыгы бар. Мы сделали опрос между... Биз англис тилин окуткан мектептерде жана жогорку окуу жайларында иштеген мугалимдердин арасында эл аралык стандарттардын деңгээлинде сурамжылоо жүргүздүк. Айрыкча окуучулар арасында азыркы күндөлүктө эмне жетишпей жатат, биз кандай жаңылыктарды киргизишибиз керек деген суроолор болду. Келечектеги англис тилин окуткан мугалимдерибиздин билими чет өлкөлүк мугалимдерден артта калбашын каалайбыз. Жана биздин университет алдыңкы окуу жайлардан болушу керек. Анткени иликтөөлөр көрсөткөндөй өлкөбүздөгү англис тилинен окуткан мугалимдердин 30% Ишеналы Арабаев атындагы университеттин бүтүрүүчүлөрү. Ошондуктан биз болочок мугалимдердин азыркы эмгек рыногунун талаптарына жооп берген сапаттуу педагогикалык курамы болушун каалайбыз. Адистердин айтымында англис тилин мыкты үйрөтүү үчүн аны бала бакчадан баштап окутуу зарыл. Англис тилинде сүйлөгөн жарандарды көбөйтүү максатында агартуу министрлиги менен Илим жана жогорку билим берүү министрлигинде бир топ иш-чаралар аткарылып келет. Бул мектепке чейинки билим берүү деңгээлинде дагы ушу англис тилин өркүндөтүү боюнча дагы чоң пландар бар. Азыр мына жумушчу топ иштеп, ошо мектепке чейинки билим берүү группаларында жумасына 2 саат англис тилин окутуу боюнча дагы сабактары киргизилери тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми азыр каржы министрлигинин тарабынан ал дагы кошумча подтверждение болуш керек.
Окумуштуулардын пикири боюнча эми англис тилинде мурдагыдай жатта окутулбастан сүйлөшүү, баарлашуу ыкмалары көбүрөөк колдонулмакчы. Бул ыкманы симпозиумга келген Улуу Британиянын Ноттингем университетинин профессорлору сунуштап, биздин англис тилчилерине аны практика жүзүндө үйрөтүп, көрсөтүп беришти. Эми бул ыкманы колдонуу боюнча республикада атайын окутуу курстары да уюштурулмакчы. Азыркы педагогикалык вуздарда окуп жаткан студенттердин жаңы методикага үйрөтүү менен биргеликте эле ошо азыркы мектептерде иштеп келаткан мугалимдердин дагы кайра квалификациясын жогорулатуу атайын курстары уюштурулат. Ошо англис тилди жаңы методика менен балдарга окутуу боюнча. Балдардын англис тилин мыкты үйрөнүшүнө мугалимдин салымы чоң. Ал үчүн мугалимдер жаңы заманбап методикаларга, жаңы көндүмдөргө муктаж. Британ кеңешинин Борбор Азияда англис тилин үйрөтүүнү тездетүү программасынын алкагында буга чейин Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын мугалимдери Англияга барып, алардын мектептеринде болуп, биздин айырмаланган окутуу ыкмалары менен таанышып келишкен. Улуу Британиянын мектебине бардык, жана алардын сабактарына катышып көрдүк. Жана биз азыр деген ошол инклюзиялык стратегияларды кантип англис тилин сабак берүүдө колдонуш керек, ошол жөнүндө биз көп нерселерди үйрөнүп келдик. Балдардын мисалы бир окуу жөндөмдүүлүктөрү мындай башкача, үйрөнүү жолдору башкача болушу мүмкүн. Ошого жараша алар балдарды да отургузат экен. Эгерде мындай кошумча бир жардам керек болгон окуучуларды мисалы мугалимге жакыныраак отургузушат, бирок окуучулар билишпейт башкалары. Ал жердеги мектептерде окутуунун жаңы ыкмаларын көрүп келген окутуучулар алган тажрыйбаларын эми өздөрүнүн окуу жайларында колдонууну максат кылышууда. Ана жерде дагы көптөгөн Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү келишти. Ошол жерде биргелешип ушу программаларга өзгөртүү киргизели деп, именно англис тил мугалимдерин жаңы деңгээлде даярдоо максатында. Анан ошо педагогикалык окуу жайларда дагы биз мисалы өзүбүздүн институтубузда келечектеги мугалимдерди даярдайбыз. Мына бүгүн министрдин орун басары айтып кетти, керек болсо ошо бала бакчада дагы балдар англисче сүйлөшүш керек деп. Бирок ошого мугалимдерибиз канчалык деңгээлде даяр? Ошол боюнча ушул симпозиумда жаңы техникаларды үйрөнүп биздин мугалимдер жаңы ыкмалар менен ошо Англиянын болобу, башка мамлекеттин болобу тажрыйбасын үйрөнүп практикага киргизгенге аракет кылабыз. Бул симпозиумдун негизги максаты Кыргыз Республикасында англис тилин окутан мугалимдерди даярдоодогу педагогикалык практиканы реформалоо жана заманбап инклюзивдүү окутуу ыкмаларын киргизүү болду. Симпозиумга келген англис тили мугалимдерине Улуу Британиянын Ноттингем университетинин профессорлору практикалык сабактарды заманбап ыкмалар менен көрсөтүштү. Албетте биздин коомубуздагы ар бир инсанды англис тилинде сүйлөтүп, анан алардын чет өлкөлүк инвесторлор мененби, чет өлкөлүк компаниялар мененби тең ата болушуп, өзлөрүнүн билимин тең бөлүшүп, илимин тең бөлүшүп, алар менен бир деңгээлде сүйлөшүшө алса деген ниет менен бул иштер аткарылып келе жатат. Андан сырткары Жогорку билим берүү министрлиги мектептердеги мугалимдердин методикасын, билим берүү сабатын жогорулатууну университеттен баштап эле жаңы ыкмалар менен даярдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Ал эми Англиядан келген өкүлдөр биздин мектептерде, жогорку окуу жайларында болуп, англис тилин окуткан сабактарга катышкан. Мен мектептерге, университеттерге барганда көбүрөөк окшоштуктарды көрдүм. Ал эми айырмачылыктары бул жактагы мектептердин класстары абдан чоң жана балдардын көп экенин байкадым. Окшоштуктары мисалы бизде Улуу Британияда деле бул жакта деле сабактарда көбүнчө окуу куралдары менен иштешет. Дагы бир айырмачылык бизде мисалы англис тилинде сабак ошол тилде өтүлсө, бул жакта англис тил сабагы кээде орусча, кыргызча аралаш экен. Ошону дагы байкадым. Бирок айырмачылыктарга караганда окшоштуктары көбүрөөк экен. Иш-чаранын алкагында педагогикалык практиканын натыйжалуулугу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары сунушталып, билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана тең мүмкүнчүлүктөрдү түзөө маселелери талкууланды. Уюштуруучулардын айтымында бул симпозиум өлкөдөгү англис тили мугалимдерин даярдоонун сапатын жогорулатууга жана билим берүү системасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам болуп саналат.